Саламатсыздарбы? Мен Шарытжан кызы Муменамын. Кочкор районунда туулгам. Ысык Ата районунда Красноярск айылында жашайм. 42 жашымдан баштап эле мен сахарный диабет болдум. Ошондо 18 жыл болду мына быйыл. Сахарный диабет менен аябай көп страдайт эттим. Уйку безим да ооруду, боорум да ооруду, көзүм да ооруду. Инсулинге да өттүм, дарыларды көп ичтим. Көп жерге барып, көп жерден көрүндүм. Былтыр 2024-жылы январь айында мага сиңдим айтып калды: "Дамеш, сен көп жерлерге көрүнө жатасың, такыр эле результат болбой атат. Ушундай Кубанычбек Матай уулу деген элдик дарыгер табып бар экен. Ушуга барып көрүнүп көрбөйсүңбү? Тамыр кармайт экен" деп. Кудай тааланын жардамы менен, Кудай тааланын буйругу менен мен Кубанычбек Матай уулуна 24 апрелде түнкү саат 1:30 приемга кирдим. Ушундай жакшы кабыл алышты. Аякта Нурсултан деген бала бар, Салим эже бар. Ушундай жакшы кабыл алышты. Ал жакка киргенден кийин эле өзүң ооруганыңда басылып калат экен. Ооруган жериңди сезбей калат экенсиң. Тамырымды кармап туруп эле Кубанычбек байке айтты: "Силердики основной оору боордо экен" дерди. Боор менен уйку безде экен деп. Мен ал кездерде аябай толуктоо болчумун. Ошондон бери мынакей 1 жылдан ашты. 97 килограмм болчумун. Ошондон 12 килограмм арыктадым. Анан ал киши сразу эле тамырымды кармап ошентип жанагыларды айтты. Анан кийин суу берди мага биринчи. Суу бергенден кийин эле мен биринчи чайды суусун ичтим, экинчи суусун ичтим, үчүнчүсүндө мен аябай 3 күн катуу оорудум. Аябай катуу оорудум. Тырмагым учуна чейин ооруду. Ушундай жөн эле жатып калдым мен аябай. Анан 3 күндөн кийин араңдан зорго бардым кайра. Мен чото аябай ооруп калдым. Чото эмнегедир болбой атат окшойт десем, "Жок, сеники аябай жакшы экен" деп Кубанычбек байке айтты. "Сеники аябай жакшы, сенин ооруларың козголуп, мына азыр очищение башталат" деп анан чайларды берип баштады. Биринчи чайларды ичкенде колдорум баарына жара чыгып баштады. Бир Кудайдын жардамы менен себепкер кылып Кубанычбек табыпты бизге. Кудай таалам жибериптир. Ошо кишинин себепкери менен, жардамы менен биринчи чайды ичтим, экинчи чайды ичтим, үчүнчү чайды ичкенден баштап анан оңолуп баштадым. Анан сеанска отурдум. Сеанста 3 жолу сеанс алдым. 3төн 9 чайды ичтим. Азыр Кудайыма шүгүр. Мурда бул кишиге келе элек кезде мен сахарым 28-26га чыгып кетчи. Азыр 8,5-9 болуп калды. Кудайыма шүгүр. Мен аябай ыраазымын. Жакшы болуп калдым. Боорум ооруганында басылды, уйку безим ооруганында басылды. Өзүм азыр тың чукап басып жүрөм. Кубанбайке текшерилгенден кийин мен врачтарга барып көрүндүм. Менин анализдерим баары жакшы чыкты. Остеопороз деген, остеопороз жок, кальций жакшы чыкты. Бутум 2 жолу сынган. Кудайыма шүгүр, жакшы. Анализдерим баары жакшы чыкты. Бүт баары жакшы. Сахар азыр 8,5-9. 24-жылдын 24 апрелинде киргем. Ошондон ушуга чейин дарыланып атам. Дагы эле барып атам. 3 жолу сеанс алдым. 3 сеанс алдым, 9 пачка чай ичтим. Кубанбайке мени бүттү деп өзү айта элек. Өзүм сен бүткөндөн кийин өзүм бата кылам, өзүм бүтүрөм деген. Анан мен бүттү деп айта элек, мен дагы эле барып атам. Эми январдын 20-сында сеанска барып отурам кайра. Кубанычбек байкеге ушундай көп оорулар барып атат. Онкология менен да барып атышат, инсульт алгандар да барышат, Паркинсона менен ооругандар да барып атышат. Ар түрдүү оорудагылар барып атышат. Аябай көп оорулар барып атышат. Кубанычбек байкенин күндөп түндөп элдерди принимать этишип, аягында чарчап деле калышат болуш керек менин оюмча. Ушунча көп киши барат, аябай көп. Кээ бирөөнү коляскага салып барат, кээ бирөөнү одеялга салып барышат. Жардам сурап, жардам бериңизчи деп баргандар аябай көп. Баарын колунан келишинче аракет кылат принимать эткенге, ошолорду элдердин баарын эме кылганга. Биз ошо жерден көрүп аттык. Ошо түнчүнө саат 1:30-2 дагы барып атышты элдер. Ушинтип жардам берип коюңузчу дешти. Былтыр мен барып аткан кездерде бир эже барып жүрдү Паркинсона менен ооруп. Анан акырындык менен уже калчылдаганда токтоп калды. Калчылдаганды кичине азайды. Андан кийин бир жолу кайсы мен уже 3-чү сеанска барганда көрсөм айтты: "Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдык" дешти. Мен шипа издеп барып шипасын таптым. Мен ыраазымын, Кудайыма ыраазымын.
Кубанычбек Матай уулу табыпка дагы ыраазымын, Салим эжеге да ыраазымын. Ушунчалык барганда эле ушундай мээримин төгүп, күлүп жайнап элдерди кабыл алышат. Аябай жакшы кабыл алышат. Ал жерге барганда алардын сүйлөгөнүнөн эле, алардын мамилесинен эле уже ооруганыңды эле айыгып калгандай сезилет. Бир ушу менден улураак болсостагы аял айтып отурду, ушул жака келип мен такажук намазын окуй алчу эмес элем. Такажук намазын окуп калдым деди. Андан мурун дагы бир эме инсульт алыптыр келин. Анан кызы да оорукчан экен. Анан күйөөсү ишчи экен. Анан күйөөм бир жака кире алган жок дейт, сыртка ичине кирбей эле сыртта отуруп, ошол жактан шыпа берди деди. Арак ичкенди токтотуп, намаз окуп, Кудай деп Кудайдан суранып кал деди. Баарыбыз делең эле Кудай дейбиз да, Кудай болбосо каяктан бир эме кылат элек. Кудай таалам бар үчүн, Кудайдын жардамы үчүн Кудай деген кур калбайт да. Бул Кубанычбек Матай уулуна барганда эле бул киши тамыр кармагандан кийин эле жана келди, сеанска келди дейт го, ошо сеанска барганыбызда ушундай Куран Каримди Куран менен окулуп, Куран менен дем салынат, ушу суулардын баары, чайлардын баары тең. 10-15 мүнөттөй биринчи сеанска барганда баян айтылат, Куран окулат. Ошол жерде Куран Кубанычбек Матай уулунун Өмүрбек деген баласы бар. Ушундай Куран окуганда, ушундай сонун окуйт. Жөн эле ыйрайсың ал Куранды окуп отуруп. Ушундай аябай жакшы окуйт. Өмүрү узун болсун ошо баланын дагы. Өмүрү узун болсун, аябай жакшы окуйт. Ушу Куранды окуп туруп деле ошол жерден өзүңдү көзүңдү жуум алып, ушундай ыйрайсың угуп алып отурупчу. Аябай жакшы. Тамыр эле кармап коюу эмес, бул Куран менен да арылуу болот. Мен ошол жерге ошол жака шыпа тапкандан кийин Курандын күчүнө, ошо элдик дарыгердин касиетине, дубалардын касиетине ынандым. Ошо Кудай таалам дагы ушул Кубанычбек Матай уулунда бизге ушул белекке жиберген болуш керек. Ушул элдерди дарыласын, ушуларга элдерге себепкер болсун деп Кудай таалам дагы жиберген белеги болуш керек. Мен аябай Аллахыма шүгүр дейм, ушу кишини бизге, ушу биздин Кыргызстан элибизге себепкер кылып ушинтип жибергенине да Кудайыма тобо дейм. Бул кишиге Кудай таалам ден соолук берсин, өмүрүн узун кылсын, Салим эже экөө ошол бактылуу карылыктар болушуп, көптөгөн кишилердин соогуна калып, ошо Нур Султан болушуп, көптөгөн кишилердин соогуна калышып, ушундай эл керегине жарап, жаштыктарында жүрө берсин. Мен сиздерге ден соолук каалайм, ишиңиздерде ийгилик болсун. Көп сооптарды алыңыздар.